Аталган жайда бүгүнкү күндө 34 адам бар, алардын 15 аял, 11 өспүрүм бар. Киши өлтүрүү беренесине шектүү 1 адам, алдамчылык беренеси менен 12 адам кармалып турат. 5 адамды арызы бизде турат. Соп өз колдору менен жазган. Биз алар жаз деп мажбур кыла албайбыз. Биринчиден алар бизге жазып берген. Бу жерде биз аларга информированный согласие деген өзү мына кагазыбыз бар. Информированный согласие. Эмне жөнүндө действие кылабыз. Биз аларга түшүндүрүп, аларга кол койдуруп туруп, анан кийин арыз алабыз. Мына бүгүнкү күндө биз Эмил Жолдошалиевичке жаздык, Уркунбаевка, спецпрокурорго. Аяктан келип реагирование болуп атат. Алишер Эрматовдун маалыматы боюнча жаза аткаруу бөлүмүндө ошол күнкү тамак аз өлчөмдө берилген. Күттүрбөй барган улуттук борбордун кызматкерлери текшерүү учурунда дары-дармектердин мөөнөтү өткөндүгү бар экендигин тактаган. Ал эми эркинен ажыраган айымдар кыйноолорго дуушар болуп жатканын айтып арызданышкан. 3 камерага кирдим. 3 камерада мен 5 адам менен баарлаштым. Алардын 3-өө бир камерада отуруп бир арыз жазышты. Это считается бир арыз деп кетет. Эми 3 адамды атынан бир адам жазып атат. И 2 бөлөк жазып атат. Аларды айтымы боюнча бу жерде мен силерге баса белгилеп кетейин. Ал чечинтирип көрсөтүп деген эмес. Бу жерде аял киши, Момунова Жанара деген аял киши ошу кармалап атат деп атат. Мен бу жерде айтпай атам, эркек кишилер кармалаптыр, мындай болуптур, тигиндей болуптур деп айтам. Андайдан алысмын. А жерде Момунова Жанара деген кызматкер бизге терс мамиле кылат дейт. Окуя тууралуу аталган кызматтын адистери маалымат булактарына жаза аткаруу кызматкерлеринин мыйзамсыз кадамдарын жарыялашкан. Бирок ошол эле абактагы арыз берген айымдар бүгүнкү күндө бул маалыматтарды туура эмес деп баалашууда. Бүт онлайн камера үстүбүздөн астына, даже душтан бери болсо кандай нерсе жаралган, бул мыйзам чегинде каралыш керек. Бир эле нерсе ошол Кимсан Токоевич жетекчи иштен кетти, 2 ай аркасынан келди. Мисалы бул жерде биздин отурган 7-8 ай болуп да, жетекчи алмашканыга 2 айдын жүзү болду. Ага чейин андай нерсе болбой туруп эле, жетекчи алмашкандан кийин келип мындай жаратканы бизди деле өкүндүрөт. Биз 3 камерадагы ар кандай беренелер менен абакта убактылуу олтурган айымдар менен баарлашууга жетише алдык. Бирдей пикирлерди билдиришти. Эч кандай кыйноо, кемсинтүү жок дешет. Маалымат чындыкка дал келбейт, өтө жалган. Анан бул боюнча эме кылып беришиңиздерди суранабыз. Актап биздичи. Бизде эркектер даже кыздар жок болсо бизди гулкага чыгарбайт да, кыздар келсин анан текшерип чыгарат деп. Анан бизге эми өзүбүздөн чоң начальниктер сиз деп кайрылат. Эркибизден ажыраган менин укугубуздан ажыраган жок. Мен акын бар сүйлөгөнгө. Бизден не только кадыр бар, биз эртең көчөдө басышыбыз керек. Мисалы, бул түбөлүк бүт Кыргызстан боюнча биз реклама болуп атабыз, мындан келдичи. Могул жерде биз да уят болуп атабыз. Сотрудниктердин дагы өздөрүнүн авторитети кетип атат мисалы. Тамак аштарынын эттүү даярдалып жаткан учурун ашканадан көрдүк. Ал эми кызматкерлердин абактагыларга мамилеси азырынча дурус экени байкалды. Ымыркай наристеси менен жаза аткарып жаткан айымга да мээримдүүлүк менен мамиле жасайбыз дешет кызматкерлер. Бүгүнкү күндө аталган номер 53 Жалал-Абад шаарындагы жаза аткаруу абагында 34 адам кармалып турат. Алардын күнүмдүк тамак аштары мыйзам ченемдүү, бардык шарттары каралган дешет кызматкерлер. Кыйноолорго каршы улуттук борборунун кызматкерлери чыгарган маалыматы боюнча биздин өзүнүн атайын спецпрокуратура келди. Өзүнүн ГСИнин ичкиликтөө кызматынын жетекчиси өзү келип териштирүү иштерин жүргүздү. Анан кийин териштирүү иштерин жүргүзгөндө бул бардыгы жалган болуп чыгып, өздөрү убедительетип натыйжа чыгарып атат. Анан өзүңүздөр ичкерге кирип көрдүңүздөр, сүйлөштүңүздөр, андай маалымат бүт бардыгы жалган болуп чыгып атат. Ал эми 30 августтагы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча атайын комиссия иш алып барууда, учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал-Абад облусунан.